Андан кийин урматтуу мусулман бир туугандар пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам экинчи риваятта Аллахты сен жеңил абалыңда, кыйынчылык болбогон, сенин денің сак болуп турган мезгилде, кыйынчылыктарда эмес, жөнөкөй абалдарда Раббиңди таныгын деп атат. Ошондо Раббиң сени, ошондо Аллах сени кыйынчылыкта тааныйт деп атат. Шейх айтат: "Кун карибан мин Аллах", Аллах Таалага жакын бол, бүт абалдарыңдын баарында деп атат. Бардык абалда Аллахка жакын болгун. Сен айырмасы жок. Айтканыбыздай, муктаж болбогон абалың болобу, же болбосо бай болуп турган абалың болобу? Жок. Аллахтан жүз бурба деп атат. Аллахка жакын бол деп атат. Ага моюнсунуу менен, ага күнөөкөрлүктү таштоо менен дейт. Ошондо Аллах субханаху ва тааля сени кыйынчылык учурларда таанып, ошол мезгилдерде сага жардам берет деп атат. Анткени шейх айтат, Алак сүрөсүнүн 6-7 аяттарында келет. Анткени инсан Калла иннал инсана ла ятга ар-рааху истагна. Аллах Таала айтып атат, адам өзүн беймуктаж абалда көргөн учурда чектен ашат деп атат. Адам өзүн эч кимге муктаж эмес абалда көргөн учурда ал адам чектен ашат. Ал адам күнөөлөргө, зулумдуктарга жана башка туура эмес нерселерге басат дейт. Анткени ал муктаж эмес деп атат да, ушундай абалда адам эмне чектен ашат деп атат Аллах субханаху ва тааля. Фа ида истагнал инсану насия Аллах. Беймуктаж боло турган болсо, муктаж болбой турган болсо адамдарга, ал Аллахты унута баштайт деп атат. Ва занна аннаху лайса бихажа, жада калса, Аллахка деле муктаж эмесмин дегендей ушундай бир абалга барып калат деп атат. Эми бул адам качан бир ооруга чалдыгып, же бир кыйынчылык абалга келип калсачы, Аллахка кайрылат деп атат. Бирок эгерде ошол оорусунан айыгып кете турган болсо, дагы эле Аллах Тааланы унута баштайт деп атат. Шейх айтат: "Фахадихи халатун саййиа", бул өтө оор, жаман абал деп атат. "Тадуллу аля зафил иман", ыймандын алсыздыгына далалат кылат деп атат. Эгерде адам Аллах субханаху ва тааляга бардык абалында жакын болуп, ар дайым анын дининде бекем боло турган болсо, беймуктаж абалдарында, дени сак болуп турган абалдарында айтканыбыздай, бирөөлөргө муктаж болбой жүргөн учурларында эмне деп атат? Сен кыйынчылыкка түшкөн кезиңде Раббиң сага жардам берет деп атат. Кудум жанакы үңкүргө кирип таш жабылып калган го 3 адамга. Ошондо алардын жанакы абалы, кыйынчылык абалынан Аллах субханаху ва тааля алардын жанакы жакшы мезгилинде салих амалдарды жасаган, салих амалдарды жасап өтүшкөн эле, ошол амалдары менен аларды куткарды го. Аллах Таала бул дүйнөдө эле. Кудум ошондой болот деп атат шейх. Аллах субханаху ва тааля бейиш ээлери жөнүндө дагы айтат. Бейиш ээлери жөнүндө Az-Zariyat сүрөсүнүн 16-19 аяттарында айтат: "Иннахум кану qabla zalika", бейиш ээлерин айтып атат. Алар бул дүйнөдө, тиги дүйнөгө барууларынан алдын бул дүйнөдө мухсин болушкан деп атат. Кандай алар, кандай мухсин? Кану qalиlan минал-лайли ма яхжаун. Түндүн бир бөлүгүндө алар укташпайт эле. Башкача айтканда намаздарда турушат эле. Ошон үчүн алар бейиш ээлери болуп атат да. Эми ошолордун сыпаттарын баяндатат. Кандай болгон эле бул дүйнөдө десе, алар мухсин болгон эле. Түндүн кайсыл бир бөлүктөрүн ибадат менен өткөрүшөт эле. Ва бил асхари хум ястагфирун. Жана эртелепте алар истигфарларды айтышат эле. Мынакей аларды Аллах субханаху ва тааля бейиши менен сыйлап атпайбы? Бирок бул дүйнөдө алар Аллах субханаху ва тааляны унутушкан жок, Аллах менен бирге болушкан. Алардын сыпаты моундай. Азыркы эскергенибиздей. Мухсин болушкан, кечинде түндүн бир бөлүгүн укташпайт эле, жана эртең менен истигфар айтышат эле. Ва фи амвалихим хаккул лиссаили вал махрум. Жана алардын мал дүйнөлөрүндө сураган адамдарга, жана ошондой бир махрум болгон, муктаж адамдарга акылар бар эле дейт. Аларга ошондой бир нерселерин чыгарып, мал дүйнөсү менен жардам берип турушат эле деп атат. Qabla dal wa hum fi dunya wa qala Allahu ta'ala fi Yunus. Мынакей.
Бул дүйнөдө алардын абалы ушундай болгон, Аллах аларды ошол бейиши менен сыйлап атат, урматтуу мусулман бир тууган. Дагы Аллах субханаху ва тааля Юнус алейхиссалам жөнүндө айтып атат. Жанагы балык жутуп кетип, ошол балыктын ичинен куткарган Юнус пайгамбар жөнүндө айтып атат. Фалаула аннаху кана минал мусаббихин ла лабиса фи батнихи иля яуми юб'асун. Саффат сүрөсүнүн 144 аятында айтып атат. Эмне дейт? Юнус айтып атат, Юнус алейхиссаламды. Эгерде ал жана балыктын ичинен эмне үчүн куткардык дегенин себебин айтып атат. Эгерде ал намаз, бир тафсирлердин бири, эгерде ал жанакы жакшы абалда турган мезгилинде намаз окугандардан болбогондо, ал кыяматка чейин ошол балыктын ичинде калып кетмек деп атат Аллах субханаху ва тааля. Шейх айткандай, кана минал мусаллин фи халатир раха деп атат. Ал эмне жакшы абалында, кыйынчылыкта турбаган, жыргалчылык абалында намаз окугандардан болду эле. Аллах таала ал пайгамбарын караңгылыктан жанакы балыктын киттин ичинен куткарып алып чыгып атат. Эгерде намаз окугандардан, жакшы салих адамдардан болбогондо деп атат, биз аны тээ кыяматка чейин куткармак эмеспиз деп атат. Шейх айтат, мусулман адам Аллах субханаху ва тааляны кыйынчылыкта дагы жана ошондой эле жыргалчылыкта дагы тааныйт. Ал эми капыр адам, имансыз адам Аллахты кыйынчылыкта гана тааныйт дейт. Исра сүрөсүндө келгендей, эгерде силерге бир зыян келе турган болсо, сууда болсун, деңизде, Аллахтын өзүнө гана сыйынып, өзүнөн гана жардам сурап каласыңар дейт. Ал эми качан ал зат силерди ошол суудагы коркунучтан куткарып, суунун жээгине алып чыккан мезгилде, а'радтум, Аллахтан баш тартып кетесиңер деп атат. Мусулман адамдын абалы мындай болбош керек деп атат шейх. Көрдүңүздөр, урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах субханаху ва тааля бизге ар дайым өзүнүн пендесине жакшылыкты каалайт. Биз эгерде Аллах субханаху ва тааляны жаш мезгилибизде, жаштарыбыз Аллахты тааный турган болсок, Аллах субханаху ва тааля бизди эки дүйнөдө тең кыйынчылык абалдарда, кыйынчылыктардан куткарат. Эки дүйнөдө тең ушундай. Ал эми Куранда келгендей, Аллах субханаху ва тааляга кыйын, оор абалдарда Аллахка жалынып, дуа кылып, кыйынчылыктардан куткар деп, ушундай бир таква болуп жүрүп, анан качан Аллах субханаху ва тааля бизге ошол суранган нерселерибизди берип, бизди беймуктаж кылганда Аллах субханаху ва тааляны унута турган болсок, бул ыймансыз пайгамбарыбыздын доорундагы мушриктердин абалы, урматтуу мусулман бир туугандар. Мумин адам, ар дайым ыймандуу адам, шейх айткандай, бардык абалында Раббисине жакын болуу керек.